Assalomu alaykum tuğanlar. Kutman taң. Men hazır жаңы эле bir свежий, bir кейиштүү нерсени көрдүм. Ашып кетсе 10 минут, 15 минут боло элек. Нан алайын деп магазинге баргам. Магазинге барсам, бир эже кийингенде эле жупуну. Ошол эже магазинчиге айтып атат. Мо жүгөрү чабылганда берем. 3000 сом берип турчу. Балдарга китеп алат элем дейт. Ана магазинчи айтты. Магазинчи эркек киши. Ой, сиз өткөндө эле китеп алып келбедиңиз беле? Десе, ал китептер жарабайт экен. Баланчаевдин китеби керек экен. Мунуку болбойт экен. Дейт. Азыр 11 китеп алышым керек дейт. Урматтуу bu ilim bilim берүү министрлери, көкмелер. Энең турайын 3 ай каникулдун ичинде bir күн шашпай отуруп, кайсы класс, кайсы автордун китебин окуйт, ошону зарайын айтып койбойсуңарбы эй? Энең турайын канын ичесиңерби элдин? Айтып койгула, 1-сентябрь баланча мектеп баланча автордун китебин алат. Мореки китеп, мо математика окуйт, мо физиканы окуйт деп. Кыйын менен турайын отуруп алып ар кайсы тетиги нарынга барып мектептин ремонтун көрөсүңөр. Мектептин ремонттор силерсиз эле бүтүп келген энен ошолорду кошо барып краска течидей болуп жөн эле пиар топтоп ар кайсы жака. Адамдын жүрөгү ооруйт, меңер иштейби, меңер иштейби энен 11 китебиң 250 сом 2 мүшөк ундун акчасы. 5 баласы бар кишиге 2 айдык токоч ошол. Калып калган жанагы энеңден тышык калдыраган жанагы дептерде болгон китептериңерди 250-300 сомдон подземкада саттырып атасыңар. Бар болсо иши ошол. Просто ушул кыйынбы бу? Могу сентябрда мореки китептер окулат, морек автордук окулат деген айтып коюш кыйынбы ушул? Мейли китеп менен камсыз кылбасаңар, жок дегенде ушуну айтып коюш кыйынбы? Энең турайын саботажник жалаң ушундай морек ылдый жакта калган. Биздин Кыргызстанда бир да жаман президент болгон эмес. Жалаң эшектердин айынан ушул стабилдүүлүк орнобой, каждый тиги 3 жыл 5 жыл сайын революция болуп ушундай акмактардын айынан биздин Кыргызстан ушундай артка кетип атат. Бизнесмен, каны бузуктардын айынан кетип атат ушундай нерсе. Душмандардын атыш керек энең турайын ар бирин. Дуалга такап.